күтө турган, кайгыра турган, сактай турган нерсебиз биздин ден соолугубуз болот. Ким ден соолугуна кайдыгер болбосо, ал адам ошол ден соолугу үчүн, же болбосо ден соолугунун ички жана сырткы тарабына көңүл бурат. Ички жана сырткы тарабына көңүл бурат. Биз иншалла ушул жөнүндө сөз кылабыз азыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсени көрсөтүп кеткен. Куран бул улуу сөз. Куранул Хаким, ал даанышмандуулуктун сөзү. Ошол даанышман Алла Таала өзүнүн китебинде оору жөнүндө айтып туруп, анан негизги 4 оору боло тургандыгын айтып кеткен экен. 4 ооруну ачык айткан экен Алла Таала. Алымдар айтат, ушу 4 оору бул адамзаттын оорусу экен. Ушул 4 оору бүткүл нерсенин тамыры экен. Адамдын ден соолугунун бузулушу, адамдын психологиясынын бузулушу, адамдын үй бүлөсүнүн бузулушу, адамдардын кылып аткан иштеринин жүрбөй калышы дагы мына ушу 4 экен. Ушу 4 нерсенин аркасында 1,5 миң оору бар экен. Ошол оорунун эң кичинекей денесине бир нерсе чыгып кетиши, ан эң чогуу болсо рак болуп өлүп калыш экен. Адамдарга ушу 4 оору субханаллах руханий деп эмне үчүн мен биринчи Алланы айтпай шайтанды айттым. Анткени ушул оору 4 ооруну алып келе турган көп убакыттарда субхана себеби шайтан болот экен. Шайтан деген бул куулган, Алланын рахматынан качкан, Алла Тааланын азабына кабылган бир маклук жаратылган. Ал адамга Алла Таала адамды жаратам дегенде, ал айткан: Алла, мен сени жалгыз деп билем, мен сенден корком, сени билем. Бирок сен ушундай бир маклукту жараткан атасың. Ал бир болбогон бир балчыктан, топурактан, эч бир нерсе жарабан топурактан, мен турам болсо таза оттон жаратылган деп эң биринчи эле сиз менен бизге душманчылык кылган. Алла Таала сен менин же адамзаттын кадыр баркын көтөргөндө мына ошондо айткан: Алла, мен буларды азгырам, буларды жолдон тайдырам, булардын жашоосун бузам. Керек болсо көпчүлүгү сен тараптан безген болот. Мен аркаман ээрчитип кетем дейт. Алла айтып аткан: мейли, бар. Каалаганын азгыргын, каалаганын жолун бузгун, каалаганын өзгөрткүн. Бирок менден коркуп, мени сүйгөндөрдү сен эч качан өзгөртө албайсың. Эч качан аларды сен жашоосун буза албайсың. Алар мага гана тобокел кылышат. Качан бейишке кирип туруп адам азгыргандан кийин, ошол азгырып туруп адамды жолдон аздыргандан кийин, анан айткан Алла Таала: эми баргыла жер жүзүнө. Бири-бирине душман болгон акыбалда түшкүлө деген. Көп убакыттарда шайтан бизге душман экенин унутуп калып туруп, биз ошонун аркасында ээрчип кетип атабыз. Эми ошо шайтан себеп болгон оорулар кайсы? Биринчиси атың өчкүр сыйкыр. Мурун айтат элем, атың өчкүр арак деп айтат элем. Азыр болсо атың өчкүр карадуба деп калдык биз. Илгери айтат элек, бул нерсе түштүк тарапта көптөчүлөк. Бирок качан түштүккө барып келип туруп, мен ушул жерге келгенден кийин, нарынга ушул жерге келип, мына ар жер көлдүн тегерине келип баштаганда, чүйдөгө келгенде, анан мен ошондо мен азыр түштүк тарапта айтпай калдым азыр. Анткени билинбей эле сиздер менен биз ушул тараптагылар бардыгыбыздан көз ачыктын кулу болуп калыптырбыз. Окутулбаган эркек, окутулбаган аял калбаптыр. Ушунчалык көп болуп кеткен экен. Акырында мен айтып атам, кандай? Бул сен каяктыксың деп сурачу баштадым акырында. Көлдүкмүн, каяктыксың? Нарындыкмын, каяктыксың? Мен чүйлүкмүн. Точно сен чүйлүксүңбү? Кариной, ооба, ушул жерде төрөлгөм, ушул жерде өскөм. Мен мында ушул чүйлүкмүн дегенде, андан кийин ушул нерседе аябай капа боло баштадык. Шайтан, Алла Таала Куранда ушундай дейт: ал шайтандар дейт, адамдарга сыйкырды үйрөттү дейт. Демек, биринчи шайтан кол салып адамзаттын жашоосунда турган оорунун бирөөсү бул эмнекен? Карадуба. Бул шайтандардан болот. Мисалы, көчөгөн мага бир бала сүрөт жөнөтүп атат. Мындай бир жанагындай бир эмени, жанагындай карышкырдын мындай жана колун, мындай бири алдындагы колун бар го, түздөп туруп, эми ойлоп көрсөң,
баланы менен мындай үйлөнгөн бала менен кызды экөөнүн ортосу эмесине жаздыгынын жанагындай керебетинин алдына киргизип туруп тигип коюшуптур. Ойлойсуң да бул кандайча, канча жыл балалуу боло албай аткан, канча эми ошол керебет ошол убакта эле келген ошого. Баягы биринчи мындай айтканда күйөөгө тийип келатканда эле келген болчу. Көрдүңүзбү? Ушунча деңгээл субханалла. Мындай акыл жетпей турган нерселер бар. Кээ бир акыл жетпеген ушундай цифралар бар. Мисалы мына баян чөрөк биздин немеде окуп аткан офисте ушундай бир эмени билгизбей туруп адамдын көзүнө көрүнбөгөндөй кылып туруп өзгөчө бир цифрларды жазып туруп ушундай кылып туруп мындай айтканда эрмек өлсүн деп жазып кетиптир да. Ушунча деңгээлде да ушундай деңгээлде субхан шайтандар иш кылат. Ар биринин үйүндө азыр канчаңар үйүңөрдү силер тазалатабыз дедиңер. Канча адамдар үйлөрүн тазалатабыз деп атат. Тазалатуу менен алек. Канчасы субханалла көз ачтарды алып келип алып, үйлөрүнө шамдарды жактырып, канчаңар субханалла үйлөрүңөргө алып келип, жана ысырык, мындай айткан эмелердин баарын чачтырып, ысырык деген нерселердин баарын койдуруп. Ошол эле мезгилде канча деген мындай жанакыл мындай бир үйлөргө кой сойдуруп, койдун ичинде канга жуунуп, өзүңөр эле ишиңерди оңолтом деп. Канча субханалла үйлөрүнүн ичинде каржыликтерди коюп, канчалар даллардын баарын тең эмеге илип коюп, өзүн өзү окутуп, өзүн өзү жайлап салган ушу бир туугандар көп экен. Кара сыйкырдын түрү көп, 1000 деген түрү бар. Кара дуанын 1000 деген түрү бар туугандар, 1000 деген. Кээ бирде акылың жетпей. Ошонун себебинен ичип кеткен. Ошонун себебинен субханалла үй бүлө ажырашып атат. Ошонун себебинен мына балаң бүгүн үйлөнүп туруп эле, эртеси күнү аялды сүйбөй калып атат. Ал жаңылган көчөн 6 жыл сүйлөшкөн болчу. Бирок эмне болот экен, ошол 6 жыл сүйлөшкөн 6 секундка жарабай калып атат. Ушунча деңгээлде субханалла бизде азыр оорулар жанакындай бир эмелер көбөйдү. Бирөөлөр үйлөрүнүн ичинде мал мүлкү бар болчу, баардык нерселери бар болчу. Бирок бир жуманын ичинде банкрот болуп жок болду. Бир жуманын ичинде эчтекеси калбай калды. Бир жумада эчтеке калбай калды. Иштердин баары оңолбой калды, жашоосу бузулуп кетти. Ушунун баардыгына субханалла жанакындай сиз менен биздин билбей, акылсыздык менен кылган ишибизден болот. Сурашат, эмне үчүн ушунча көп? Эмне үчүн ушунча көп ооругандар аябай көбөйүп кетти? Эмне үчүн карады? Анткени мисалы алса, азыр сиз менен биздин керек болсо жана үйүбүздө жеп аткан чупа-чуптан бери окутулган. Дүкөнчүлөр товарым өтсүн деп, ошол дүкөндүн тегерегине бар ар нерсени окутуп чачып атып, азыр кичинекей балабыз субханалла башындай болуп, кичинекей бала ойлосоң кантип кичинекей бала сахар болушу мүмкүн? Сахарный диабет кантип болушу мүмкүн? Кантип субханалла кичинекей бала инсульт болушу мүмкүн? Ал негизи ал 70-80ге чыккан адамдардын оорусу болчу. Инсульт деген оору кичинекей бала мына төрөлтүр инсульт болуп атат. Инсульт деген бул оору ушундай чоң башкача нерсе. Балдардын баштарында кисталар, жанагындай эмелер, жаңы төрөлгөн кыздын ичинде миома болуп атпайбы? Бир эркек көрбөгөн. Ушунун бардыгына жанакы субханалла ошол кичинекей товарым өтүп кетсин, кичине оңолоюн деп туруп, өзүм баламды жакшыраак багайын деп субханалла жанагындай чачтырышып, окутушуп, элди тартыш үчүн жанагындай бир түн ичинде алып келип алып, көз ачтарды алып келип алыптыр кылып аткан. Ушунун бардыгы тең субханалла бул бир жанакындай бир биздин кайдыгерибиз. Ушул кара дуанын мына түрлөрү көп. Ошону өзүң эле кыласың. Малым өтүп кетсин деп канчаларды окутуп жанагындай машинем өтүп кетсин деп канча деген нерсе жаздырып атат. Кээ бирлер бар, ошол нерсеге сыйкырга барат дагы, машинени алат дагы, анан ошол менен машина алып келип алып өмүр бою кыйналат ошол машина. Машина эмес, машинени алып келгенден кийин үйүндөгүнүн баары кыйналат. Ооруп баштайт. Мына айтайын дегеним, кара дубалар ушунча жайылып кеткен азыр. Мен бир нерсеге токтолом экинчи. Бул көз тийүү. Байкасаңар, заман жакшы. Сонун азыр. Арчы жеңемдер, машалла, кийимдин түрлөрү,
ар биринде алтын азыр. Үйдө азыр 10 көйнөк бар. Холодильникте азыр сыр менен колбаса турат. Завтрак турецкий окуган. Чын айтам. Ушунча жашоо жакшы болгондугунан биз бири-бирибизди көрө албастык өттүк. Пайгамбарыбыздын бир эмесинде бир убакыт жөнүндө айткан экен. Бир убакыт болот, адамдардын бардыгы ушунча көп өлөт деген экен. Ушунча көп адамдар өлөт. Сураштыр, я Расулалла, эмне ал убакта согуш көп болобу? Жок, согуш болбойт. Ал убакытта чума, тобус оорусу болобу? Чума каптап кетеби? Жок, ал болбойт. Я Расулалла, эмне кантип адамдар өлсүн жеке өртөң болбосо десе, пайгамбар айтқан, ошол мезгилде адамдарда дүйнө ушунча көп болгондугунан бири-бирин көрө албай атып көзү менен өлтүрөт деген экен. Bir adamga göz tiyişi çındık deyip bayamlar. Aynen insanı hakkın. Çındık bul, anık çındık, göz tiyiş. Kırgızda ilgerten aytkan, girine suq dep kelgen turabı. Bul nerse var, ay girine girip kettir boğa. Ay boğa suq ötüp kettir degen sözler ilgerten aytılıp kelgen Kırgızda. Bolgon nersesi biz dim onday bir jok bul bolboyt atuy деп atıp, anın akırında uşul dengelge geldik. Şariatımızda gözüңөрдү katkıla, bürönün dünyasında göz salbagıla деген нерсе бар. Бирок биз азыркы мезде ошону дайыма кылып калганбыз. Ошол себептен азыр көз тийгенден өтүп кеткен эркек да көп. Кыпкызыл диплом менен бүткөн болчу. Кызыл диплом менен бүттү. Мектепти дагы, университетти дагы. Анан кийин сонун үйлөндү, анан алкаш болуп калды. Демек, көз тийүү бул бүт нерсени талкуулайт. Bir байке үйдө saray salat, sarayına mal mülk tap gelip, anan geri şunday, anan bir adam gelip durup sarayına, o sonun saray salıp duruyor. Koylarың da жақшы екен деп тұр кеткен, ертесі күні қараса қойлардың бар тың тоңын ичиги көп көнеме де жығылып қалған да. Кейбір адамдардың көздері оқ болады. Кейбірлердің көздері субханалла ушундай бір жұту ичидей болады. Ошол себебинен мисалы алымдар керек болсо, эмне кыла турганыңарды, эмне боло тургандыгын айтпагыла, жана ушундай жакшы нерселерди көрсөтпөгүлө деген. Мында дуал куруп койсо, кейбирлери ай бул катынын жашырып куруп атат дейт да. Көбүнчө дуал курса, кейбирлер дагы эле акылда ушундай нерсе болуп калган, дуал куруп койсо, ай бул аялын катып атат. Тиги намаз окугандан бери жинди болуп калды. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи пайгамбардын заманында бир адам келип, "Я Расулалла, такыр оңолбой койдум. Ишим оңолбой койду. Bir жақшылықты көрбей қойдым. Деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен дуалың бар ма деді. Ай жоқ деді. Анда дуал соқты келген да. Bir neçe уақыттан кейін баяғыны көріп айтады екен, эмне болды десе, я Расул жашоом жакшы, шүгүр болып қалды. Мен сіз айтқандан кейін дуал соқтым жакшы. Адамдың көздері кейбір адамдар көтөрө албайт, ошонун себебинен алар жей берет. Ошол себебинен бул коюлган нерсе. Senin bu жерде болуп аткан нерсеңди, bu жерде отурган тамак ичип атканыңды, жүрүп аткан машинеңди башка бирөө көрбөгөн жакшыраак деген сөз. Көз тийүүдө мына бир адамга жин кирип кетти дейли. Кара дуалапса, муну менен өлбөйт адам. Жиндер да өлтүрбөйт адамды. Ошол мезгилде субан кара дуа менен адам өлбөйт. Кыйналып, кысталып жашап жүрө бериши мүмкүн, бирок көз тийүү менен адамдар өлөт. Пайгамбарыбыз канча деген жигиттер дейт, кабырга түштү, мүрзөгө түштү. Kança деген төөлөр казанга түштү дейт, көз тийүү менен. Ошол себебинен биз азыр көпчүлүктөрү кыйналып жүрөт. Мына бирөөнүн дайыма баш ооруй берет. Бирөөнүн дайым такай жашоосунда бир оорчулук болот. Аял экөө келише албай атат. Канча тытынып иштесе да эч нерсе оңолбой атат. Бир белгисиз бир оорулар башталды. Үйүндө баласы атасын укпайт, атасы баласын укпайт. Энеси эрди катын ортосунда дайым постоянно такай уруш талаш. Билбейт эмнеден экен. Болбосо биягы деле жакшы, мындай жакшы. Үйүнө келет эле башы ооруп каңгырап үйүнүн ичине киргиси келбей калат. Эмнеди үйүнө кирсе, сыртка чыкса сонун болуп калат. Ушунун баары, ушул белгилердин баары биз сабактарда айтып бергенбиз, мен үстү-үстүнөн айтып кетип бартам азыр. Ушунун баары көз тийгендин белгиси. Мына ушул нерсени кетирүүнүн бир жолу бар туугандар. Бул Куран. Пайгамбардын сүннөт дуаларына ушул эки. Чыныгы ушул эки. Кимде ким кутулгусу келсе, Куран жана сүннөткө кайрылыш керек. Бул экөөнү айттым. Үчүнчүсү бул жин кирүү.
Жин кирет десе баары тең эле субханалла могу уу деп жинни болуп калыш керек эмес. Жиндердин сырттагысы бар. Бирөөнүн кулагына сүйлөп атат, бирөөнүн пикирине салып атат, бирөөнүн көзүнө көрүнүп атат, бирөөнүн ичине кирип алган, элирип жүрөт, бирөө аттан дагы батыраак чуркап калган, бирөө кем акылдан тайып кетти сопсон туруп эле. Билбейсиң, бирөө турду дагы субханалла жөндөн жок рак кишечниги болуп калды, бирөөнүн бөйрөгү иштебей калды, бирөө эмнедир башы каңгырап эле бирөөнү көрсө мисалы кыжалат болуп баштайт, аялын көрсө урушкусу келет, күйөөсүн көрсө урушкусу келип баштайт. Бул көзгө көрүнгөнү бар, көзгө көрүнбөгөнү бар. Аларды учуп жүрөт, пайгамбарыбыз бирөө учуп жүрөт, бирөө сойлоп жүрөт, бирөө болсо субхан адамдарды басып жүрөт. Үйлөрүңөргө бисмилла менен киргиле, антпесе үйүңөргө шайтандар кирип кетет. Тамак жесеңер бисмилла деп жегиле, чогуу тамак жеп калбагыла дейт. Эмне шайтан менен чогуу тамак жеп. Мунун баардыгы тең пайгамбарыбыз айтып кеткен. Канча баласы бар, кандай болот, пайгамбарыбыз айтып кеткен. Мындай бар экенин. Булар капыр мусулман болот экен. Алымдардын ортосунда эмне экен ижма, кыяс кылып көптөгөн нерселер айтылган. Көп аябай нерсе. Бирок булардын аныгында Алла Таала халактыл джинни вал инс. Алла Таала джин менен инсанды жаратты, мен жараттым дейт Алла Таала. Демек булар жаратылган бар экен. 3 макулук, чоң макулук бар. Бул адам, джин, анан периштелер. Бирөөнү топурактан жаратты мен бизди. Джиндердин баарын Алла оттун, ушундай бир түтүнөн жаратты. Ал эми периштелерди болсо нурдан жаратты. Булар бар. Булар аныгында бар. Адамга кирет, аларга азап берет деген нерсенин ортосунда да биз кошулабыз иншалла. Канча деген сопсонун аялдар төрөгөндөн кийин жинди болуп калды. Канча деген субханалла эркектер сонун туруп эле мейиз айын өзү менен өзү сүйлөшүп калды. Ушундай көбөйдү азыр. Жаш балдар 17 жаштан 25 жашка чейинки балдардын баардыгы тең үйүнөн чыккысы келбей эле ушинтип эле катынып жашып жатат. Ушунун баардыгы тең субханалла тайекелерим азыр көбөйдү. Аутизм менен ооругандар. Аутизм ошо аутизмден ЗПР жанагындай тилдерин чыкпай калышы, дайыма коркуп жүрүшү, кыздардын күйөөгө тийиштен качышы, ошол мезгилде үйлөрдөн чыкпай энеси менен мындай бир кырылышып башташы, ушунун уруштун баардыгы көп убактарда ушу жиндерден боло турган болду. Мунундан корко турган нерсе эмес бул мен айтып аткан нерсенин баары. Бул сенин колуңда. Өзүңдүн колуңда бул. Сен айыгасың ушул нерсе, ушундан айыкса болот деген сөздү айткым келип атат. Мындан айыкса болот. Ушуга келатам иншалла. Төртүнчүсү болсо бул хасат, бул көрө албастык. Көрө албастык дегенде оору. Мына көчөнтөн бери окуя туш болуп атабыз субханалла. Ушул ушинтип кетти уя деп ойлонуп атып, мына больницага инфаркт менен түшүп калды азыр. Мындай эстен таанып кетип баратып, баягы адам акылlı кеткенде оюндасын айтат го. Жандагылар айтып аткан, ушинтип кеттиби? Ушундай көбөйүп, ушунун малы көбөйүп кетеби? Ушинтип эмне болуп кетет деп ушу баягы оюн эмес сүйлөп атып, баягы ойлоно бергенде ошонучу тиги менден асып кетти, ушинтип атты, ойлонуп көрө албастык ушунчалык болуп кеткен, мээсин айнып больницада жатып калат. Көрө албастык бул оору. Мындан кутулуш керек срочно. Акыр заман болордо кедейлер үй куруп жарышат дейт. Мунун чечмелесин ушундай айтат алымдар. Кедейге үйдүн деле кереги жок болчу дейт. Бирок ошол жанына кошунасынын аябай кичине забор бийигирээк куюп койсо, мен да бийигирээк курушум керек деп болгон кредит алып, дагы акчаны бирөөнөн карыз алып, аныкынан өйдөрөөк куруп баштайт экен. Бул атаандашы, бул көрө албастыктан болот экен. Эмне үчүн кыяматка жакындап калганда, акыр заманда көрө албастык ушунча көбөйүп кетет. Кедейлер кереги жок. Биякта бир үй турса делечи, биякта. Мисалга чын-чын эле могу чоң үй салынды. Бул үйдүн кереги деле жок болчу. Бого жашаш керек болчу. Биз ушундай экенбиз да, атаандашуу, ушул нерсе. Ошонун себебинен субханалла эмне экен? Негизде бизге 4 эле комната үй жетип болчу. Чын-чын дегенде. Бирок бизде эмне бар экен? Эл эмне дейт? Тиги мындай жакшылык, үйүнө алып келип, жанакысын көрдүңбү, мощность алып десе, бүттү байкем кетет эртең мындан курулушка магазиндечи. Биз ушундай экенбиз. Деген ушундай экен да, кедейлер ушинтип бири-бири менен атаандаш үй курат деген сөз, бул акыр замандын көрө албастыктан болот. Көрө албастык эмне десе, мында болбосун, менде болсун деген сөз. Менде болбосо, эч кимде болбосун деген сөз. Көрө албастык ушундай. Көз тию, көз менен болсо, көрө албастык жүрөк менен болот. Бейишке тазалар кирет. Көрө албастар кире албайт. Ичтарлар кире албайт.
текеберлер кире албайт. Анткени бейиш тазалардын жайы. Бейишке жүрөгү тазалар кирет. Ошол себептен кимде ушул көрө албастык менен ооруп калса, анда тездик менен мунун айыгынын жолун издесин. Демек мына ушу 4 оору бар экен. Ушу 4 ооруда 1,5 миң оору бар турган. Мага киргениңерде азыр молдоке мен тырмагым ушул ооруп атат, бутум ушул ооруп. Жок, машалла. Карадык, сенде боо бар экен? Бар. Бир аз нерсе алып келип, мен мынча расчёттоп алып келгенде эле эмес элек. Майла жок, субханалла. Аз бир аз дарылар бар, ошону бердиребиз. Башкача эмес. Анан ушул нерсе. Мен ушу 4 нерсенин анын айтайын дедим. Эми муну бир гана Куран жана сүннөт менен аяктырса болот. Жашооңду исламга алып келишиң керек. Иман жолуна алып кел. Актыкка түшүшүң керек деп коет кыргызда. Актыкка түшүү деген мынакей бул дөңдө турган мечитке баруу деген сөз. Мүрзө кыдыруу эмес. Актыкка түшүү деген сен касиетиң бар экен деп мүрзөлөрдү кыдырып, ойшулата, бойшулата, анан малжыната кыдырып кетиш эмес ал. Актыкка түшүү деген сен актыкка түш деген сен өлөрүңдү билдиң, болду эми. Кой эми мечитиңе бар деген сөз. Мечитке сажда кыл деген сөз. Аялга болсо кой болду эми. Иман келдиңби? Эми намаздан кийин биринчи маселең сен күйөөңө итаат кыл деген сөз. Эгерде кимде ушул нерсе актыкка түшүүгө аракет кылуу же актыкка түшүү болсо, анда сөз ошол ордун айгат. Пайгамбарыбыз айтып койгон, Фатихада өлүмдөн башкасынын бардыгына шифа бар деген. Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин, iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин, ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Мына ушул Фатиха, мына ушу 7 саба масани. Мына ушу 7 аяттан турган эң улуу бир сүрө, Курандын энеси. Бу Курандын энеси, Курандын субхана ачуучусу, Курандын башында турган 7 аяттан. Ушул 7 аят пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эң бир улуу аяттар болуп түшкөн. Алланын улуктоонун, жашоонун маңызы ким болушун керек экенин түшүндүрүп турган сүрө ушул эки. Мына ушунда пайгамбар өлүмдөн башкасынын баарына шифа бар дейт. Балдарыңарга Фатиханы үйрөткүлө, өзүңөр Фатиханы окугула. Илгери азыр деле бар болуш керек, кээ бир апаларыңар эртең менен турганда эле балам окку Куран чоң атаңа. Оку чалма оккоч десе алхамдулиллахи рахманир рахим малики яумиддин iyяка нa'буду окуп кул Аллахты 3 кайталай турабы. 3 кайталады, машалла, о мен багыштап койду. Ошол үйлөр ооруп айтат. Ушул жөнөкөй эле мындай күнүгө баягы кемпир эле оккоч деген сүрө Фатиханы окуп эле айгып атат. Жашоого керек болсочу Кудайды ушунчалык унутканбызбы? Кайдыгербиз бизчи? Кайдыгерлигибизден Фатиха окубай калдык үйүбүздө. Кээбилер талаша баштады уже. Куран окусаң өлгөндөргө тийеби же тийбейби деп. Астагфирулла. Астагфирулла, астагфирулла. Алсыздык, ана акылсыздык. Тайкелерим, мына ушу Фатиха амал кылыңыздар. Күнүгө кимде ким 41 жол эртең менен окуган болсо, ал адам сөзсүз шифа табат. Кайсы оору болсун. Кедейликтен кутуласың. Кедейлик ал пешиңе жазылып калган нерсе эмес. Бул Кудайдын жазмышы. Бир аз убакыт. Оору да субханалла бул түбөлүктүү эмес. Же ошол айыгып туруп күнөөн кечирип алат, же болсо субханалла түбөлүктүү бейишке кире турган жол. Мен тамашалап айтам бир тууганыма, Кудайым буйрса Алла Таала 70%-ын Кудай буйрса Алла Таала рухун бейишке киргизип коюптур. Ушундай нерсе, бул Алланын бир жазган нерсеси. Адамга кандай жазат билбейбиз. Ошон үчүн мына айыгынын жолу, мына тетиги мечитке эркектер барсын. Ошо мечитке ким көп каттаса, ошону имандуу деп билебиз. Эгерде бир имандуу адамды көргүңөр келсе, ошо мечитке ким көп барып аткан болсо, ошону айтып койгула. Бу имандуу ай. Имандуу деген сөз Кудайга ишенет деген сөз. Кудайга ишенген адам Кудайына сыйынганга барат. Сен жанага келгенде Кудай жөнүндө сүйлөп берди, сүйөт да Кудайынчы. Аны сен жама баштады, бул баягы концертти баштады. Дагы башка пластинкасын киргизди дейт го кээ-бирлерчи. Жо субханалла. Мына ошол адам имандуу, сен жана иман. Мына ошол адам субханалла Алланын каалоосу менен ошо сүйлөп атып шифа таап берет. Көчөнү түшүндүрүп айтатам. Силерге мен азыр аузбилан шайтан ражим окуп туруп, кат окуп туруп, баягы кыйкырчы сабачы чыгып кетип калсам, анда эч ким шифа таппайт болчу. Эч ким шифа таппайт болчу. Билесиздерби эмне шифа таппайт болчу? Анткени себеби
Biz sizlerге кыргызча ушул нерсени түшүндүрүп бербесек, анда эч ким шифа таппайт болчу. Кыргызча түшүндүрүү, мен азыр силерге окуй турган аяттардын баардыгы тең, мына азыр окуйбуз го. Бул аяттардын баарын мен силерге кыргызча түшүндүрүп берип атам. Мынакей азыр айтып атканыбыздын баардыгы тең дем. Көбүнчө кээ бирлер бар бул жерде мисалы Кудайга ишенбейм дейт. Кудай менен иши жоктор бар. Эптеп эртең менен турса болду, курсагы ток болсо, кайгысы жок болсо болду. Жашоосу бир эме да. Бүгүн жеген казан кебабына ыраазы. Жашоосунда бир нерсе болуп аткандай эле сезе берет. Жашоосунда болуп аткан нерсенин баардыгын тең ушул нерсеге байлап койгон. Тамакка байлап койгон. Бир тамакка байлап койгон, курсагы тойсо, анан кечинде бир аз уйку болсо болду. Анан эртең менен турса, баягы жана Лунтикте мультфильм бар го, я родился дегенчи. Ошондой болуп субханалла жашоосун күткөндөр бар. Жок, бул жашоо, мындай ушундай жашап аткан. Бул туура эмес жашоо. Демек, мечитке, экинчиси Фатихага. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Курандын ичинде бир сүрө бар. Ошол ким окуса болсо 5 керет деди. Дагы бир жолсо пайгамбар жанына келип, "Я Расулулла, бир Курандан бир мага айтып бериңизсе, Кул хуалат сүрөсүн оку" деди. Кул хуалат Курандын 3төн 1 бөлүгү болот деди. 3 жолу окусаң Куран чүргөндүн согуж алат экен. Эми Ихлас сүрөсүндө өзгөчө сооптор бар. Мына ошону Ихлас Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад деп ушул сөздү айтуу. Ушул сүрөнү окуу. Кимден ушул сүрөнү окуган болсо, 11 жолу окуп жүрө турган болсо, дебирде 10 жолу окуса күнүнө, ошол адамдын жашоосуна оңолуу келет. Мисалы бирөө айтып атат, мен иштеп атам, бир нерсе кылып атам, бирок такыр эле ишим оңолбой атат. Кандай кылам? Мына жол. Күнүгө Ихлас сүрөсүн машалла эмнеден окушубуз керек экен? 10 жолдон окуй берели. Мына бул дагы болсо, ошол адамдын жана иш оңолбой, малы көбөйбөй, жана андай нерсе болуп атса, ошол эки. Андан кийинкиси үчүнчү нерсе айыгуунун жолу. Айыгуунун жолу. Бул дайыма жакшы нерсени сүйлө. Жакшы. Мында хусну зон деп коет. Ниетиңерде ишим оңолот, балам оңолот деп жүрүш керек. Ушуну мен практикага өтөттүм. Бир эже келди, баласын эле жамандай берет экен. Акмак, келесо, муну оңолбойт, муну бир иши оңолсо, Кудай билет муну кандай оңолорун. Бул келесо. Аны биздин көзүбүзчө туруп алып дагы айтып атат, түшүнүпчү? Бул келесо, эчтеке эме кылбайт бул. Мунун эч кандай бизде эмеси жок. Анан кийин туура түшүндүрүп атабыз ага. Эже, жок дегенде мындай кылып коюңузчу, бир балам жакшы болот деп мындай үмүт үзбөй коюңуз. Түрүдөн үмүт үзгөн болбойт го, туурабы? Кыргызда сөз бар өзү. Түрүдөн үмүт үзгөн болбойт. Кийин ал кишиге түшүндүрүп бердик. Анан кийин ошентип отуруп, бирок менин жанымда 1 ай жүрдү. 1 айдан кийин анан ошо баласы жөнүндө жакшы сүйлөгөндү үйрөндү. 1 ай катып калып турагатчы. Только аялы жана күйөөсүн анан баласын жамандайт экен да. Бир оозунан жакшы нерсе чыкпайт. Кээ бир убакыттарда ушул жакшы сөз сүйлөш дагы адамдын жашоосуна таасир берет. Ооруп атасыңбы? Алла шифа берет иншалла. Эгерде бир аз кичине бир жашоо болбой атабы, Кудай берсе ачылат. Мына ушул үчүнчү нерсе пайгамбар үйрөтүп кеткен чоң нерсенин бирөөсү бул жакшы сөздү сүйлөөнү үйрөнүү. Жакшы сөздү үйрөнөлү. Айтканды үйрөнөлү. Мына бу 4 эле нерсе Кудайым буйрса Алла Тааланын жолуна түшүшкө, жашоонун оңолушуна себеп болот иншалла. Ал эми калган нерсенин баардыгы тең өзүнүн мезгили менен болот. Азыр сиздерден сурап турган нерсе ушул эки баарын ыйманыңарды жаңыртып койгула. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келмесин айтып, ичиңерде ыйманыңарды жаңыртып койгула. Анткени себеп кимде-кимдин жүрөгүндө ишеним болбосо, ал эч кандай бир пайда таппай калат. Пайда табыш үчүн ишеним керек. Ишенимдин зарыл. Анткени себеп ушул ишеним бизди бейишке киргизет. Ишеним бизди субхан жолубузду ачат. Ишеним бизди жакшылыкка алып келет. Эгерде ишеним болбосо, анда субхан ал адам адашты. Туугандар, ошол себептен мынакей азыр ушул жерде турганда да ниетиңерди оңдоп отуруңуздар.